Жанагы мунунчу Кутман эке. Маңдайкы тиштерин айткан эле да бага темир акырды кажып сындырып жүргөн деп. Ошентип айттым. Темирлер сындырып жүргөндө ошол экен аны. Ошонусу да. Ачырабы экен азыр бул? Кылса керек. Мына. Мен көргөм да мына тиштери. Уштардан сынган экен тиштер. Ошу экинчи аты ушул экен. Бул ат мага тааныш болот. Себеби мен 1-2 жыл мурун Ноукенден тарткам ушул атты. Жана Дооронбек Садырбаевдин энелеринен. Тишини бышты кезинде деди эле темир акырды гыжынып тиштей берип тиштерин сындырып алган экен маңдайынчы. Азыр ушул Кутман эке алдым дейт. Ошондо мен жолорун чыгарган элем. Азыр маалыматын дагы кайдадан алып берем. Бул ат аябай чоң ат, жанына келсең дагы. Анан жаккан болсо чалып көрөсүңөр, келип көрсөңөр болот. Бирок азыр мен көргөндөн аттын тарбиясы келип калыптыр. Мурда мынчалык эмес болчу. Азыр калган маалыматты ушул жаңы аттын ээси берсин. Кутман эке, Бойсунду тааныштырайлы эми. Мен таанып турам Бойсунду. Буну ошо тааныш акабыздан алдым. Ушуну чыгарып берейин деп. Ошо сен жакшы тааныйт экенсиң. Ооба, улак. 1-2 жыл мурун чыгарганбыз буну. Ошо атты. Быйыл сезонда чаппадык деди. Бирок улагына өзү ошо кишинин эгеси айтышы боюнча улагына жооп деп берди да мага. Мен бирок чыгарып берилет. Ошо алдым. Насып болсо сатабыз. Жакшы кандай болуп калды? Жакшы 3 асы болду көккө. Көккө 3 асы. Жакшы экен. Кандай кылык жорук кандай болуп калыптыр мурда? Токтонуппу? Токтонуптур. Себеп иштерин жок, бирок минбей калган экен, мына кара тердеп кетти. Ооба, тердеп кеттир. Кандай немеси жок, жибойда калды. Ооба. Жеңилдигин, Жеңилдигине сөз жок. Çok kıyına aytam değil mi? Boyu kança des boyu? Bilmiyorum sen özün. Boyu çoğu bir o? Boyu çoğu mu? Жанагы мунунчу Кутман эке. Маңдайкы тиштерин айткан эле да бага темир акырды кажып сындырып жүргөн деп. Ошентип айттым. Темирлер сындырып жүргөндө ошол экен аны. Ошонусу да. Ачырабы экен азыр бул? Кылса керек. Мына. Мен көргөм да мына тиштери. Уштардан сынган экен тиштер. Бул зыяны жок болсо керек, Жок, зыяны жок. Болбосо ушу канча жүрбөсө керек эле. Жүрбөсө керек. Мен кыйла мурун тарткам да. Жибой десен дейт. Бутугол ден соолук жакшыбы? Буттарына тебеленген жер жок. Айгырын айтпадыбы? Айгырга койдук дегенде бол жакшы сүйлөшпөптүм да бирок. Телефон чалып сурап да кое берем. Бирок айгыр мындай аттарды көргөндө неме болуп жатат го? Жакшы. Мен жакындан тартып өтөйүн. Анда Бойсундун баасы канча? Бойсундун баасын билбейм. Алганыңызга каратып эле баа кое бериң. 450. 450 кеми бар. Жакшы экен. Видеосун дагы кайрадан эметип кошуп өтөм, тапсамчы. Кошуп кой. Улактарын дагы жөнөткөн болсо керек эле. Жакындан мен тартып өтөйүн. Мына кулагы, кабагы. Осу, омуросу бирок жаман омуросу да кенен экен. Туяктары. Алдыңкы туяктарын тарттык, артқы туяктары, ичкери жактары. Таза. Кабырга капшыты. Соору. Жогору айдан чыкты мына. Бул мен көргөндөн токтонуп калыптыр бул ат. Мен 1-2 жыл мурун тартканда тарбиясы мынчалык эмес болчу. Азыр бир кыйла токтонуптур. Жакшы экен. Мына ушул ат кимге жакса дагы чалып айланышып көрөсүздөр. Assalamu alaikum достор. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Достор, Ноукен жергесинде турам. Ноукен жеринде. Бул жерде мына ушул көк ат чыгат экен. Сатууга анан
Эң бир айта кетүүчү нерсе Кыргыздын жана Залкар инсаны чыган уулу Доронбек Садырбаев мына ушул үйдө чоңоюп анан кеткен экен. Ошол жерге келип мына ушул атты тарткан турат. Атты алганыбызга бир 2 жылдай болуп калды ака. Атты ушу өзгөн жактан алганбыз. Ат кунанда бизге чоң пулга келген да. Анан бизде так маалымат жок. Анан бул аттын баласы дегенче. Мындай угуп жүрөбүз. Буну атасы ушу курчаптар эмне бир деке деп айтышты эле. Ушундай деген аттын балдары дешип. Анан биз өзү көбүнчө Россиялап жүрүп, анан азыр жаңасы атчы. Атты кароого жакшы болбой атат. Анан чаптыр элекпиз эле балбаңачы. Метекичинен бир-эки майда күчүдө улактарда өзүбүз салдык эле. Аттарды ат ордуну көрүп эле төбөлүп атат да. Катты баратты. Анан берде аксакалдар жашаттара кой салба аз аттарга дегенден көп чаппай аттык. Ошо. Анан күчтүү полбандарды чагып элек ака бунучу. Бирок ат жайында жеңил. Ат кичине арыгыраак, бирок Жаңасы болсо жашы бою мына кызыккандар болот да, көз сенемен канча? Ака ат ачыгын эле айткан жакшы, кече уровеньге койгонбуз да, чтобы сиз келет дегенден кыктап койлу депчи. Атын уровеньге коюп түз алганыбызда жерден алганда 1.63 чыкты ака, таза. Уровеньге коюп тең атка жабыштырбасаңчы. Ошо 1.63 чыкты конкретно. Жакшы экен. Астынан сай элек. Анан бу неме кунанда жаман эрке болгонбу, же көп эле курчпу немеде ордуна тура албайт эле десеңиз. Анан немеде темир акурдан жасап коюпбуз да бизчи. Темир калың үчүн ат ошо темирди тиштеп, наркы неме кылганда тиштин астыңкы тиштердин кичине учкан жерлери бар да. Ол кунанда эле болгон. Ат ошентип эч тура албайт эле. Зыяны тийбейби? Жок, ат кунанда болгон. Андан бери ака жеп ичишине эмесине гарантия ака. Ал жактарынан маселе болбойт. Ошол жерин дагы мына ачык. Шу комментарияны өчүрүп орозон күндө бирибиздин неме ширбей. Бул мен неме кылдым мен. Орозон жакшы күн эртең айт дисигине. Көңүл маанай чөктүрбөй, жакшы жаманса да ичпайдың, Бирибиздин ичибизде неме калып кетпес. Өчүрүп коёк. Макул. Атес айтса ушундай кылабыз. Бу жош болуп калды. Тагдыр тизгиндеген окшойт муну. Бул мен көргөндө аябай эле эме болчу. Муну атка карай кетип тутат. Омуросы бар. Төшү да жакшы. Айгыр экен да. Гыжыл экен да. Гыжылуу ат экен да мындай. Жембел уруп турат. Так бул. Ошол тиши жем жегенде да эч кандай зыян жок бекен? Эч кандай. Bunu göstereyim mi?